Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркова Чынара Жакыпбековна. Саламатсыңар балдар. Сабактын темасы менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын темасы заттын кыймыл аракетин билдире турган сөздөр. Биз өткөн сабактарда сөз түркүмдөрүнөн зат атоошторду өткөнбүз. Ал жерден жандуу, жансыз заттарга кантип суроо берсек болот деген билгенбиз. Бүгүн заттын кыймыл аракетин билиш үчүн биз кандай суроолорду беребиз. Ошол боюнча жалпы түшүнүк аласыңар балдар. Андан эмесе бүгүнкү сабакта эмне кылабыз балдар? Сабактын максаты менен таанышабыз. Биринчи, заттын кыймыл аракетин билдирген сөздөргө суроо бере алабыз. Сүрөттөр аркылуу кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзө алабыз. Жомуктуу угуу менен заттын кыймыл аракети бар сөздөрдү таба алабыз балдар. Мына ушул 3 максат менен бүгүнкү сабагыбызды ишке ашырабыз. Анда эмески сабакка кунт коюп угуп отурабыз балдар. Заттын кыймыл аракетин билдирген сөздөргө эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолор берилет балдар. Суроолорго жакшылап көңүл бургула балдар. Заттын кыймыл аракетин билиш үчүн сүйлөмдүн ичинен биз эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорду беришибиз керек экен. Ошондо гана биз заттын кыймыл аракетин билдирген сөздөрдү таба алабыз. Мынакей, эмне кылып жатат? Сүрөткө көңүл бургула балдар. Эмне кылып жатат? Кимде ким тапкан болсо азаматсыңар. Эмне кылып жатат? Ойноп жатат. Ушуга эле биз эмне кылышыбыз керек балдар? Сүйлөм түзүшүбүз керек. Кана баарыбыз ойлондук. Бул ким? Карагачы балдар. Бул ким? Бала. Оюнчуктар, кандай кылып сүйлөм түзө алсак болот? Баланын кыймыл аракети эмне болуп атат? Бала ойноп атат. Кандай кылып кыймыл аракет менен биз түзө алсак болот сүйлөмдү? Бала ойноп отурат. Эмне кылып жатат? Эмне кылып жатат? Бала ойноп отурат. Бул азыркы учурда баланын кыймыл аракетин эмне кылып берди? Көрсөтүп берди. Экинчи сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Эгерде кимде ким сүйлөм түзө алам десеңер, иш дептериңерге жазып отурсаңар болот. Эмне кылып жатат? Суроо өзү турат, түзүлүп. Эмне кылып жатат? Карагыла. Эмне кылып жатат? Мына сүрөттө бала эмне кылып жаткан экен? Сүрөттө бала уктап жатат, Жанда мышык да уктап жатат. Кыймыл аракетти кандай кылып биз сүйлөм түзө алабыз? Асан уктап жатат. Карагыла, Асан уктап жатат. Мынакей, Асан уктап жатат. Эмне кылып жатат? Уктап жатат. Эгерде кимде ким жазабыз десеңер, анда эмне кылсаңар болот? Жазып отурсаңар болот иштептерге. Биз эмне кылып жатат деген суроону берүү менен эле кайра эле биз эмне кылып атабыз? Бул жерге биз кайра эле сүйлөм түзүп жатабыз. Сүйлөмдүн ичинен биз кыймыл аракеттеги билдирген сөздү табышыбыз керек. Эмне кылып жатат? Уктап жатат. Эмне кылды? Эмне кылды суроону карагыла. Эмне кылды? Бала эмне кылды? Эмненин сүрөтүн көрүп атабыз? Бала. Мынакей. Суроо эмне кылды? Ушул бул кыймыл аракетин көрсөтүшкөн суроону таптык, эмне кылды деп. Биз эмне кылышыбыз керек балдар? Эми биз буга сүйлөм түзүшүбүз керек. Эгерде кимде ким сүйлөм түзгөн болсо, азаматсыңар балдар. Азамат күчүктү ойнотту. Суроо беребиз. Эмне кылды? Ойнотту. Эмне кылды? Ойнотту. Кыймыл аракетти билдирген сөздү биз эмне кылды деген суроону берүү аркылуу эмне кыла алдык балдар? Биз сүйлөмдүн ичинен таба алдык. Азаматсыңар балдар.
Так, сүрөттөн карагыла, жакшылап сүрөткө көңүл бургула балдар, сөздөрдө мына сүрөттө. Аю, бул аюунун үңкүрү. Суроо, эмне кылып жатат? Ойлонуңуз балдар, ойлонуп көргүлө. Эмне кылып жатат деген сүйлөмдү. Эмне кылып жатат деген суроону бердик биз. Эми ушуга сүйлөм. Аю уктап жатат. Карагыла балдар. Эми кыймыл аракетти билдирген сөздү табышыбыз керек. Эмне кылып жатат? Уктап жатат. Эмне кылып жатат? Уктап жатат. Сүйлөм түшүнүктүү болуш керек, Эми балдар, азыр биз Асаналиев балдарга арналган Селкинчек деген ырды тартуулаган экен. Селкинчек деген ырды көркөм окуйбуз дагы. Ошол Селкинчек деген ырдан кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү тапканга аракет жасайбыз балдар. Угабыз. Селкинчек. Көк чийип төбөбүз, селкинчек тебебиз. Көгүчкөн өңдөнүп, көкөлөй беребиз. Көнгөнбүз баарыбыз, айланбайт башыбыз. Эрте кеч келебиз, энтеңдеп ашыгып. Күүлөйбүз кош колдоп, учасың оболоп. Бөлүп түшүп каласың, бош болсоң сен коркок. Аселдин кубандын, айта албайм кубанычын. Кайкышса тимеле, кадимки улаачын. Селкинчек тебебиз, чыңалат денебиз. Кубаныч өзүнчө, куштарга теңелиш. Тебебиз кол бошто, жакшы оюн достошсо. Анык жол мына ушул, ал барчу космоско. Так, эмне жөнүндө болду балдар? Сүрөттөн эле көрүнүп тургандай, селкинчек деген ырды биз эмне кылдык? Селкинчек деген ырды, балдар, селкинчек деп жатат, балдар. Эми карагыла. Биринчи сүйлөмгө көңүл бурайык дагы. Көк чийип төбөбүз, селкинчек тебебиз. Көгүчкөн өңдөнүп, көкөлөй беребиз. Эмне кылабыз? Көнгөнбүз баарыбыз, айланбайт башыбыз. Эрте кеч келебиз, энтеңдеп ашыгып. Кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү тапканга аракет кылгыла саптарынан. Азаматсыңар. Күүлөйбүз кош колдоп, учасың оболоп. Азаматсыңар балдар. Мына бул жерден карагыла. Селкинчек тебебиз, эмне кылабыз? Булар эмнени кааласаңар буларды жаттап алсаңар болот балдар. Эми карагыла, эмне кылат дейт бул жерде. Эмне кылат? Мына мен силерге суроо бердим. Эмнени көрүп турасыздар бул жерде? Бул сүрөттү көңүл бургачы жакшылап. Жакшылап көңүл бурсаңар, силер бул жерден кыймыл аракетти билдирген бир нече сүйлөмдөрдү түзө алсак болот балдар. Мисалы, эмне кылат? Чымчык эмне кылат? Сүйлөм түзөбүз. Так. Чымчык сайрайт жана учат. Суроону карагыла. Эмне кылат? Сайрайт. Эмне кылат? Учат. Бул сүйлөмдө кыймыл аракетти билдирген эки сөз бар. Эмне кылат? Сайрайт. Эмне кылат? Учат. Эмне кылат? Сайрайт. Ошону бир эле сүйлөмдөн, биз жөнөкөй сүйлөмдөн эмне кылат деген суроого жооп берчү эки эмнени таптык? Кыймыл аракетти билдирген эки сөздү таба алдык. Силер дагы кимде ким кааласаңар иштептерге жазып, ушундай сүйлөмдөрдү түзүп отурсаңар болот. Биз анткени кыймыл аракетти билдирген эмне кылат, эмне болот деген эмнелерди өтүп атабыз? Теманы өтүп жатабыз. Эми балдар, көңүлүбүздү бүгүн биз мен силерге кашкыр жана жети улак деген жомокко көңүл бургум келип атат. Теманы көрүп турасыңар, бүгүнкү жомоктун темасы кашкыр жана жети улак.
карагыла сүрөттөн. Бул үй жаныбары деп эсептелинет. Короодо багылат, бирок жомоктордо бир өзгөчөлөнүп берет. Эми ушул жерден эле сүрөттөн карап көрсөңөр балдар, эмне кылат, эмне болот деген бүгүнкү заттын кыймыл аракетин ушул сүрөттөрдөн деле таба алсак болот экен балдар. Биринчи сүрөткө көңүл бургула. Эмне кылып атат? Эмне кылат? Сүт куят. Эмне кылат? Тамак берет. Эмне кылат? Сүйлөйт. Эмне кылат? Ойнойт. Эмне кылат? Жумуш кылат. Көрдүңөрбү балдар? Бул ар биринин эмнеси. Так. Анда сүрөткө көңүл бургула. Азыр мен силерге илгери токойлордун биринде кичинекей жыгач үйдө бир эчки улактар менен жашаган экен. Эчки токойго тамак издеп көп кетчү экен. Улактарына минтип айтчу экен: эч кимге эшикти ачпагыла. Токойдо ач кашкыр аралап жүрөт. Эчки кайтып келип эшикти кагып ырдайт: кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла, апаңар келди, сүт алып келди. Кичинекей балдар дароо эшикти ачып, энесин кое беришет. Ал аларды тамактандырат, кайра кетет. Сүрөткө да көңүл бургула. Карышкыр мунун баардыгын угуп алып, эчки токойго кеткенде, акырын эчкинин үйүнө барып ырдай баштайт: кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла, апаңар келди, сүт алып келди. Кичинекей улактар жооп беришти: биз сени угуп жатабыз, бирок сен энебиз эмессиң. Биздин энебиздин үнү башкача. Кет, карышкыр, кет. Эчки кайтып келип эшикти кагып ырдайт: кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла, апаңар келди, сүт алып келди. Кичинекей балдар дароо эшикти ачып, энесин кое беришет. Алар энесине карышкыр кантип келип кеткенин айтып беришти. Ал аларды тамактантып, кайрадан токойго кетет. Кетип жатып дагы эскертет: эшикти эч кимге ачпагыла деп. Эчки кетери менен карышкыр үйгө чуркап барып, тыкылдатып, ички үн менен ырдады: кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла, апаңар келди, сүт алып келди. Көңүл буруп атабызбы? Эмне жөнүндө болуп атат? Улактар карышкырдын үнүн бул жолу тааныбай калышты. Улактар карышкырдын үнүн бул жолу тааныбай калышты. Эшикти ачышты. Карышкыр үйгө кирип балдарды бат эле сугунуп алды. Бирок бир гана улак аман калды. Ал мешке жашынып калды. Эчки үйгө келсе, эшик ачык. Ал эми үйдүн ичи бош. Мешке барса, бир улагы чыгат экен. Ал энесине болгон окуяны айтып берет. Эчки аябай ыйлап мындай деди: о менин балдарым, кичинекей улактарым, эшикти эмнеге ачтыңар? Ач кашкырга. Мунуккан кашкыр эчкиге сен эмне деп жатасың? Мен сенин балдарыңды жеген жокмун. Эчки болсо карышкырды мүйүздөрү менен сүзүп жиберет. Карышкырдын тарсайган курсагы жарылып кетет. Кичинекей улактары баары жерден секирип энесине чуркашат. Кечип койгула балдар. Алар кайрадан бактылуу болуп жашап калышат экен. Балдар, эми сүрөттөр боюнча кыймыл аракеттерди таап көрөйүк, балдар. Биринчи сүрөттө кыймыл аракет эмне кылат деген суроо берсеңер, апасы эмне кылат? Балдарына сүт берет. Эмне кылат? Балдарына сүйлөп берет. Эмне кылат? Балдарын ойнотот. Экинчи сүрөткө көңүл бургула балдар. Экинчи сүрөттө биз кимди көрүп туруп атабыз? Экинчи сүрөттө биз карышкырды көрүп атабыз. Карагыла. Карышкыр эмне кылат? Карышкыр ырдайт. Карышкыр эмне кылат? Балдарды жейт. Бул жерде карышкыр балдарга эмне деди? Кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла деп. Бул эчкинин балдарына айткан сөзүн карышкыр жаттап алып, анан кийин эмне кылды? Үн култуп келип балдардын эшигин ачып жиберди. Карагыла. Көрүп атасыңарбы? Жомок кызыктуу бекен балдар?
мына кыймыл аракет ар бир кандай гана жомок болобу, текст болобу, кандай гана сүйлөм болбосун, заттын кыймыл аракети баардык жерде бар деп айтсак жаңылышпайбыз. Мынакей бул жерде аябагандай кыймыл аракет көп. Карагыла балдар. Мынакей. Эмне кылат? Карышкыр эчкилерди кубалайт. Эмне кылат? Улактар качат. Тааныбай калышып эмне кылды? Ачып жиберди, балдар. Карагыла. Анан эмне болду? Мынакей. Бир улагы эмне кылды? Мешке жашынып калат. Эни ким келди? Энеси келди. Энеси балдарын кантип куткарып алып калды? Азаматсыңар. Эгерде кимдегини тапкан болсо, азаматсыңар балдар. Ошентип балдар эмне кылды? Балдары аман калышты. Эми азыркы жомокко эле тест жасап көрөбүз, балдар. Биринчи сүйлөмдү окугула. Эчки улактарын кантип куткарып калды? Аңчылар жардам берди. Улактар өздөрү чыгышты. Карышкырды мүйүздөрү менен сүзүп. Асы карагыла. Аңчылар жардам берди. Б. Улактар өздөрү чыгышты. В. Карышкырды мүйүздөрү менен сүзүп. Кайсы варианты туура? Эчки улактарын кантип куткарып алды? Карышкырды мүйүздөрү менен сүзүп. Экинчини карайбыз. Эчки улактары менен кайда жашашкан эле? Экинчи Асы. Токойдо. Б. Тоодо. В. Талаада. Чөлдө. Эчки улактары менен кайда жашашкан эле балдар? Асы, Бсы, Всы, Гсы. Кимдегини тапкан болсо, азаматсыңар. Токойдо. Анан кийин эчки улактарына эмнени ачпагыла деп кетет экен. Эчки улактарына эмнени ачпагыла деп кетет экен. А. Терезени. Б. Эшикти. В. Мештин оозун. Эчки улактарына эмнени ачпагыла деп кетет экен. А. Терезени. Б. Эшикти. В. Мешти. Кана балдар, ойлонгула. Туура. Кимде ким тапкан болсо, азаматсыңар. Эшикти. Кимде ким тести тапкан болсо, азаматсыңар. Азамат балдар. Бүгүнкү жомок жактуу силерге. Эми канча улак аман калды? А. 3, Б. 2, В. 1. 1 улак. Аман калган улак кайда жашынып калды? А. Столдун астына. Б. Мешке. В. Терезеге. Мешке, азамат. Эчкинин улактарын жегени кайсы жаныбар келет экен? А. Аю. Б. Түлкү. Карышкыр. Арыстан. Карышкыр. Уй. Туура таптыңар, азаматсыңар. Кана, ошондо биз эмне деген жомокту окудук бүгүн, балдар? Азаматсыңар. Бүгүн биз эчки жана анын улактары деген жомокту окудук. Анда эмесе балдар, азыр үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма жомоктон кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү жазабыз. Биз сүрөттөрдөн деле карап жазсак болот деп айттым мен силерге. Бүгүнкү жомокту жакшылап ойлонгула, ар бир сүрөткө көңүл буруп дагы карап чыккыла дагы, анан кийин ошол сүрөткө байланыштырып эмне кылсаңар болот экен? Кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү жазсак болот экен. Көбүнчө эмне кылат, эмне кылган деген суроолорду бере алгу сөздөрдү жаза алсак болот, балдар. Сүрөттөргө бир жолу көңүл буруп кеткиле, балдар. Мынакей сүрөттөргө көңүл бурабыз. Мына кыймыл аракетти билдирген. Мынакей, балдар. Ушул сүрөттөрдү пайдалануу менен, көрүү менен эмне кылсак болот экен? Түзсөк болот
экен. Так, эми үйгө тапшырма түшүнүктүү болуш керек балдар. Саламатта калгыла. Ушу менен көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.